Бара жаткан багытыбыз мурастарды сактоо, жүрөктөгү тилегибиз каада салтыбызды урматтоо. Улуттук нарк жана салт, насил жана каада, ааламдашуу жана санариптештирүү. Бул экөөнү кантип айкалыштырып алып кетебиз? Руханий жактан өнүккөн, билим деңгээли жогору, элибиздин тарыхын мыкты билген жаранды кантип калыптандырабыз? Кыргыздын улуулугу карапайым мүнөзүндө, кыргыздын сулуулугу таза кирсиз жүрөгүндө. Кыргыздын күчү билимдигинде, кыргыздын байлыгы тоолорунда. Кыргыздын сыймыгы Ысык көлүндө, кыргыздын тарыхы Санжырада, кыргыздын маданияты Манаста, кыргыздын музыкасы Комузда, кыргыздын ууздугу Шырдагында, кыргыздын өлбөстүгү эне тилинде, каада салтында. Улуттук нарк ааламдаштыруу менен санариптештирүүгө карабастан кадыр баркты жана ар намысты, айкөлдүктү жана адилеттүүлүктү, абийирди, боорукердикти сактаган жана талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы. Нарк жогору турат деп кыргыз элинде айтылып келген. Эл арасында нарктуу аксакал, нарктуу байбиче, наркты билбеген жер экен дешкен. Кыргыз эли байыртадан уюткулуу улут болуп, улуу тарыхка, салт санжырага бай болуп, аларды канчалаган кылымдар бою жоготпой, муундан муунга жеткирип, биздин заманга чейин сактап келди. Элдик нарктарды элдик мыйзамдар деп атаса да болот. Демек, ал элдик протокол эч качан өзгөрбөйт жана салттар ошол мыйзамдар аркылуу ишке ашырылат. Кыргызда наркты билбеген адамды наркы жок, нарк билбеген билимсиз деп айтышкан. Кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын кыргыз кылып туу туткан, аны алмуздактан бери аздектеп, эненин сүтү, бешиктеги ыры, атанын кеби, нарктуу санжыралары менен укумдан тукумга сактап өткөрүп келген. Улуттук баалуулуктар улуттун улуулугун сактаган өзгөчөлүгү, кыргызды кыргыз катары сактап келген улуттун сыймыгы жана тарыхы болуп эсептелет. Улуттук нарк насилибизди сактоо менен гана улутубуз сакталып келет жана сактала бермекчи.